Medical Amir заманбап жабдуулар менен жабдылган медициналык борбор. Биздин борбордон сизге керектүү дарыгерлердин баарын таба аласыздар. Ар кандай ооруларга карата анализ тапшырып, дарылансаңыз болот. Бизде үй бүлөлүк дарыгер, хирург, гинеколог, проктолог, травматолог, невролог, стоматолог, педиатр, терапевт, пластикалык хирург, флеболог, уролог, дерматолог, аллерголог, лор, ошондой эле клиникада геморрой, сүннөткө отургузуу, паховая грыжа жана пластикалык операциялар жасалат. Бала күтүп жаткан энелерди көзөмөлгө алабыз. Бүт ооруларга жана кош бойлуулук боюнча УЗИ өтө аласыздар. Биздин дарек метро Мариино, Новочеркасский бульвар 51. Метродон болгону 2 минуталык жол. Байланыш телефондору +7 905 752 42 84. +7 967 108 40 84. Ооруга асыл мекендеш. Уган футболчулары оюн бүтө электе эле талаадан чыгып кетишти. Футбол боюнча Ауганстан курама командасы Кыргыз курамасына каршы оюнда оюн бүтө электе эле талааны таштап кетти. Кошумча мүнөттө чабуулчу Эрнис Батырканов гол киргизип, эсепти 1-0 айлантты. Анан кийин Ауганстандын курамасынын башкы машыктыруучусу талаага чуркап чыгып, футболчуларын түртүп алып кирип кетти. Бул үчүн ага кызыл айып кагазы көрсөтүлдү. Калыс бир нече убакыт Ооган курамасын талаага чыгышын күттү. Бирок алар кайтып чыкпаганына байланыштуу оюн жыйынтыкталып, Кыргызстандын курамасы 1-0 эсебинде жеңишке жетти. Оюнга өлкө башчы Садыр Жапаров жана УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев дагы күбө болууда. Булак Супер-Кежи. Токио аэропортунда 2 учак кагылышты. Тайвандын Eva Airways жана Thai Airways авиакомпаниясынын учактары Токиодогу Ханеда аэропортунун учуу тилкесинде кагылышты. Бул тууралуу бүгүн ННК телеканалы билдирди. Кадрларда учактын биринин сыныгы учуу тилкесинде калганы көрүнүп турат. Бул тилке учурда жабык. Аэропорттун кызматкерлери окуянын себептерин жана жагдайларын иликтеп жатышат. Телеканалдын маалыматы боюнча Eva Airways учагында 207 жүргүнчү жана экипаж мүчөлөрү, Thai Airways авиакомпаниясынын бортунда 264 адам болгон. Жабыркагандар тууралуу маалымат жок. Булак Назар Ньюс-Кежи. Швеция НАТОго расмий мүчө боло электе эле өз аймагында аскердик альянстын аскерлерин жана базаларын жайгаштырууга уруксат берди. Бул тууралуу 9-июнда Швециянын өкмөт башчысы Ульф Кристерсон жана коргоо министри Пол Юнсон билдирди. Швед бийлиги мындай кадамды даярдык чаралары деп сыпаттады. Дагенс басылмасында жарык көргөн макалада өкмөт мүчөлөрү белгилегендей, Швецияга НАТОнун аскерлерин жайгаштыруу өлкөнүн коргонуу мүмкүнчүлүгүн арттырат жана Орусияга так белги болмокчу. Алар жакынкы келечекте Орусия кошуна мамлекеттерге коркунуч туудурарын, анткени Орус президенти Владимир Путиндин аймактык дооматтарын алдын ала айтуу кыйын экенин баса белгилешкен. Орусия Украинага басып кирип, кеңири масштабтагы согуш баштагандан кийин Швеция менен Финляндия НАТОго кирүү ниетин билдирген. Быйыл апрелде Финляндия расмий түрдө Түндүк Атлантикалык альянстын 31-чи мүчөсү болду. Швеция азырынча аскердик альянска кошулууга талапкер макамында. Стокгольмдун НАТОго мүчөлүккө өтүү арызын Туркия менен Венгрия ратификациялай элек. Өткөн аптада НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг 11-12-июнда Вилнюста өтө турган Түндүк Атлантикалык бирикменин саммитинде Швеция мүчөлүккө кабыл алынарын айткан. Мындай максат былтыр Мадридте өткөн саммитте белгиленген. Булак Азаттык. Бир үй бүлөнүн өлүмү иш сотко өткөрүлдү. Бишкектин 5-Кечи районунда 3 адамды өлтүрүү фактысы боюнча кылмыш иши тергелип бүтүп, сотко өттү. Бул тууралуу Борбор калаанын Ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Эске салсак, 16 февралда 5-Кечи райондогу батирлердин биринен аялдын 2 баласы менен жансыз денеси табылган. Адам өлтүрүү фактысы боюнча кылмыш иши козголуп, шектүү кармалган. Ал УКМКнын мурдагы кызматкери болуп чыгып, Бишкек шаарындагы СИЗО 1-ге камалган. Булак Назар Ньюс-Кежи. Анкарада ракета чыгарган заводдогу жарылуудан 5 адам набыт кетти.
Анкарадагы машина жана химия индустриясына тиешелүү ракета жана жарылуучу заттарды чыгарган заводдо жарылуу болуп, 5 адам каза болду. Бул тууралуу Туркиянын жергиликтүү басылмалары жазып чыкты. Маалыматка караганда жарылуу Анкаранын Элмадак аймагында бүгүн саат 9:00 болгон. Алгач жарылгыч зат чыгарган заводдо өрт чыгып, андан соң динамит даярдоо бөлүмүндө жарылуу пайда болгон. Туркиянын улуттук коргонуу министрлигинен билдиришкендей, жарылуудан 5 жумушчу каза тапкан. Учурда кырсыкка байланыштуу соттук жана административдик иликтөө жүрүп жатат. Булак Супер Кежи.